Экономиканын 40% түзгөн орто жана кичи бизнести 60%га көтөрүү, экономикалык өсүүнү 10%дан кем болбогон жана кайра иштетүү менен алектенген ишкерлерге арзан насыяларды берүү. Сооронбай Жээнбеков Ордо калаадагы жолугушууларда бул маселелерди жөн гана көтөргөн жок. Анткени республика боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн 58% үлүшү Бишкекке туура келет. Демек андагы бизнестин өнүгүшүнө бардык шарттар түзүлүшү керек. Бул бизнес ишкерлер биздин локомотив, бул биздин жанакы вагондорду тарткан паровоз. Ушул паровозго биз жол ачышыбыз керек. Эч кандай тоскоолдук болбош керек, шлагбаум болбош керек. Жээнбеков аткара албаган убадаларын эч качан берген эмес. Бишкектеги жолугушууларда талапкер мыкты пример катары өзүн көрсөтүп, элдин ишеничине эбагали ээ болгондугу байкалды. Азыркы убакта доллардын батасы менен көгөргөндөр көп болуп атат. Сооронбай Шарипович ушу көзүнөн эле көрүнүп турат. Бийликке, байлыкка жутунбаган адам экен, ушу элдин толкуну менен, элдин колдоосу менен, элдин батасы менен келип жаткан адамыбызды элдин жүрөгүбүздөн тандап, шайлап, бекитип алалы. Бекем туруп берели. Экономиканын өсүшү менен капиталдык курулушка бөлүнгөн каражаттар дагы өсөт дейт талапкер. 2016-жылы социалдык объектилерге бөлүнгөн каражат 8 миллиарддан ашса, быйыл 10 миллиарддан кем болбойт деп белгиледи. Жээнбековдун минтип кесе айтып жатканындагы жөнү бар. Анткени ал премьер кезинде эле буга пайдуалды куруп кеткен. Мына былтыр биз 115 объект бердик. Ошонун 80-и мектеп болду былтыр. Мектеп салынды. Бул Союз мезгилинде салынган эмес. 20 жылда 2010 жылга чейин болгону 227 гана мектеп салган атаган туугандар. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок. Сооронбай Жээнбековдун программасы анда мектептердин курулушунан баштап таза суу, ирригация сыяктуу элге эң зарыл маселелер камтылган. Бул иштелип чыккан мөөнөттөрү белгиленген олуттуу долбоорлор. Азаматты эки сапат багыттайт дейт. Чындык сөзү ак эмгеги каарытпайт дейт. Мына ушундай Жээнбеков өзүнүн ак эмгеги менен, чынчылдыгы менен эл ичинде топтогон кадыры бар, аты бар. Жээнбеков өзүнүн элин алдаган эмес, мамлекеттин мүлкүн уурдаган эмес деп тыянак чыгарып, бүгүнкү шайлоодо 10дон ашык чоң саясий партиялар колдоого алдык. А наш президент это Жээнбеков! Мамлекеттик бийлик, мамлекет кызмат бул байыш үчүн керек болсо, андайларда билем мен көбүн ойлорун. Мага ушуга чейин келдим, мамлекет кызмат бул элге, журтка кызмат кылыш. Эл мамлекет бул мен үчүн үй бүлөмөн жогортурган эң чоң дөөлөт урматтаган туугандар. Дөөлөт. Сооронбай Жээнбеков. Өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.